Сиздер кадрдан көрүп турган бул дарбыз өткөн жылы дыйкандын айтымына караганда бул негизинен 15 килограммдан жогору чыгат экен. 250 сомдун тегерегинде болсо, быйыл болсо мына ушул турган 15 килограммдык дарбыз 100 сомдун тегерегинде айланууда. Бул баанын төмөндүгү деп мына ушул Үч Коргон айыл өкмөтүндө жайгашкан Кош Шипаң дыйкан базарынын дыйкандары арыз жолдошот. Айзат Абдукаримова кесиби мугалим. Жумуштан соң 5 баласы менен талаага чыгып, дыйканчылык кылган дарбызы бышып, бүгүн дыйкан базарга алып келген. Бирок баанын төмөндүгү кеткен чыгымды балдарынын эмгегин актабай калабы деген күмөн ойдо турат. Бул жерде азыр 200 штук дарбыз бар да. Ошол 200 штук дарбызды дөңүнө 25 000 сом деп турабыз да. Эми бул мындай караганда бул биздин мээнетибизди деле актабайт деген нерсе да. Бир дарбыз 10 сомдон тура келет чынында, бирок келсек аз килограммы. Мүмкүн болушунча ушу Кыргызстандын чек арасын кичине жаап турса, дыйкандар кичине болсо да мээнетин актап алса дейм да. Менин өтүнүчүм ушул да. Бул чөлкөмдөгү элдин негизги тиричилиги дыйканчылык менен. Дээрлик бардыгы коон дарбыз эгишет. Жаздан тарта кеткен мээнет эми актылат деген үмүттө турушканда баа кескин төмөндөп, андан калса аларман жок. Кызылжарда илгертен дыйканчылык менен алектенип келген. Мына азыр жаштарыбыз деле дарбызды жакшы өстүрүп атат. Негизги дыйканчылыгы дарбыз. Андан кийинкиси дүмбүл деп. Кудайга шүгүр жакшы өтүп атат. Болгону азыр акыркы күндөрү дарбыздын баасы кичине түшүп кетти, жылдагыдай эмес. Жай менен ушунча иштеп анан ушул жерден клиент деле таппай чыгып, дарбыз арзан болуп атат. Анан бул жерде аларман деле азыр аз болуп атат. Көбүнчө ушу Өзбекстандан көп чыгып атат. Дыйкандардын өтүнүчү коңшу өлкөлөрдөн келе турган мөмө жемиштерге аз болсо да чектөө киргизилсе. Болбосо аларман үчүн баанын арзандыгы башкысы болуп, кеткен чыгым акталчууда эмес. Базар пастап кетти. Дыйкандын мээнетин актабайт, расходдор вообще болбой калды. Себеби бизге Өзбекстан чек арадаш. Түндө күндө дарбызын кой берет, өзбектер пайдаланып атты, биздин Кыргызстандар нөл. Дыйкандар отуруп калды азыр, банкрот бардыгы. Анан биз кай карызданабыз? Астанга менен эч жака бара албайт. Чечилбей атат. Жергиликтүү бийликтин дарамети бул маселеге келгенде чектелүү. Бирок аларга дем күч берүү максатында быйыл атайын эң чоң көлөмдөгү дарбыз коон үчүн сынак жарыялашты. Азырынча табылганы көлөмү 20 килолук дарбыз. Биз конкурс жарыялаганбыз. Мисалы быйыл эле эң чоң, эң оор 25 деген конкурс жарыяладык. Ал конкурстун алкагында кийинки кайсыл дыйкандын дарбызы эң чоң, эң оор чыкса, бир дарбыз үчүн айыл өкмөтү тарабынан 20 000 сом. Эң чоң, эң оор коон үчүн 10 000 сом өлчөмүндө конкурс жарыялаганбыз. Буйруса азыр туш тараптан дыйкандар келип, видео фиксациясы менен келип тапшырып кетишип атат. Дыйкандардын бул көйгөйү жыл сайын көтөрүлүп келет. Ал эми аймактагы дарбыздар азыр баа төмөн болсо да көпчүлүгү Бишкекке жөнөтүлүүдө. Гүлжина Мындоева, Манас Назаров, Аксы району.